санжырасындагы кадимгидей билчү. Эми Койручуктун Семетай айтканда 7 күн деп айтса да угуп тургум келипчи деп айтып калчы. Анан бу Тоголок молдо менен жанагы катышып калганы мындай болуп калат. Ошо 20-жылдын аяк ченеби ошондо баягы бирөөлөрдөн укса керек да, анан Тоголок молдо ал киши өзү мынтип айтчу экен да. Мен санжырачы эмесмин, санжыра жүйнөөчүмүн деп айтчу экен. Иликтөөчү турат. Иликтөөчү. Мен өзүм санжырачы эмес, бирок ал санжырачын жакшы эле билген киши болгон, бирок баягы өзү орустар айткандай скромный киши болгон да. Анан ошентип мактанчу эмес. Анан мен санжыра жүйнөөчүмүн деп кана. Анан ошо келип калганда, анан ошо келип чодо аксакалдан жаза турган болгондо чодо аксакал айтыптыр. Эми мен айтып эле кете берем. Я иним, жаштары сураса жана 8 жаш айырма болот го. Анан ошого жетише аласыңбы? Жетише албайсыңбы? Мен кайталап тура албайм. Могу жерде Бала молдо деп коебуз. Мамыт молдо деген жаш бала бар, жаш жигит бар. Ошону албасаң, ада жакшы жасат. Өкөөлөп жасап кала. Бириңер чарчасаң, экинчиңер улап кете бергендей болгула деп, ошентип атам кошо жасытышып калат да. Ошентип жасып калат. Ошол жерден анан Тоголок молдо менен Баймет менен кадимки таанышып, анан чодо аксакалдын үйүндө бир ай баягы була эмес алышып, күнүгө атам айтып калчы, 5-6 сааттан айтчы дейт. Ошону экөөбүз салмак жазганга аракет кылып калчубуз дейт. Ошентип жазып калдык дейт. Анан дагы бир вариантын айтып калат, тиги Койручук аксакал айтчы дейт. Көкүнбайдын көктөптери деген болгон. Көкүнбайдын көктөптерин ушул чодо карыянын варианты болчу дейт. Чодо берген деп жүрүшөт. Ошол көктөптерин вариантын ошо Койручук аксакал айтып калчу дейт. Чодо карыядан алынган деп. Ушул жерден токтоп турсаңыз, кийинки соозуңузда сендин уулу Максут болуш. Ушулда бир молдого эметип жаздырып, ушуну немесе баягы Алмаз тууганыбыз таап атпайбы? Ооба. Ушул жөнүндө кабарыңыз барбы? Мамыт молдодон жаздырдык деп жазып турбайбы? Көкүнбайдын көктөптеринен негизинде. Көктөптер ал жерде деле мына чаташкан нерселер бар. Варианттары бар. Вариант. Шундай болуп атпайбы? Тоголок молдо атабызда жанагы ошо каба тууралуу, Айзбектин тукуму тууралуу көп нерселер мындай эметип турбайбы? Чаташып. Кичине өдөтөлөр болуп кеткен жерде да ошондой да. Ал жерде жунгалдагы айрыкча ошо Молдо Шакир тукуму, чекти саяктардын санжырасы жакшы белгилүү. Жакшы жүргөн да. Дияк жагы кичине, анткени ар кимге эле маалым да, ким кай жерде жашаса, ал жердин санжырасын жакшы билет. Ал эми көлдүкүн жакшы билбеген себептен кичине мындай аралашып кеткен жерлер бар. Чоң рахмат. Мына айткандары бар экен, Тоголок молдо атабыздын дагы ушул араб ариби менен жазылган кол жазмалары табылып атат. Таамасы менен жазылгандыктан мен аны билбейт экенмин да. Анан ал кийин баягы атабыздын көзү өтүп кеткенден биз көп барып калбай ошол кагаздары жоголуп кетти да. Бирок а киши баягы ошол эле вариантты мага менин а киши баягы күнүгө болбосо дагы сурап берчүмүн да. Сурай бергенде ошолордун баары тегеле кайра мага өз оосу менен айтып бере берчи да. А мен ошолорду колуман келишинче баягы дептерге түшүрүп жаза берчимин. Жаза берип 1 жылдык эмес, 4-5 жыл, 5-6 жыл жыйнаган жазма болчу да. Анан ошолорду кыргыздын тарыхын, ошонун ичине саяктардын анан жанагы сиздин сөзүңүзгө бул негизи мисалы жетмен төбөлүк саяктарды, көлдүк саяктарды биз жумалдык саяктар жалпысынан гана билебиз. Тереңдеп биле албайбыз. Болжол менен билебиз. Бирок баягы бир ата нары, бир ата бери болуп кете берет. Кээде туура эмес маалымат жетип калат. Ал эми мен мисалы биз ойлойбуз, Курмангожо Кулжыгачты тереңдеп эле билебиз. А бирок бу Каба аксакалдын 4 аялдан тараган немелерди бу алардын урпактары жакшы билиш керек, терең билиш керек. А биз болсок үстүртүнөн билебиз. Мына биз жеткен боюнча ал тиги чоң саяктардан Кабанын 4 урпагынан 4 аялынан кетирет. Мисалы биринчи аялы тиги Байболот Кайдулатты кетирет, экинчи аялынан мисалы Акберметтен бу Шык Маматтарды кетирет, үчүнчү аялынан Кутунайбек дегенди кетирет, 4-нчү аялынан Майрыктан качкан ак болуп жанагы Түнгатыр түндө кетирет. Жетмен төндү айтып жатсаңыз. Кийинки соозуңузда